Биз ушул эркиндик немеде каалаган ар ким өзүнүн оюн айтат. Саламатсыздар, урматтуу туугандар. Албетте биздин Кыргыздын жумуш жок, Кыргыз мамлекеттин жумуш жоктуктан жана билим деңгээли өтө эле төмөн түшүп кеткендиктен биздин кыргыздар ошондойго барып атат. Биякта эже туура айтып кетти, чын эле чет мамлекетке биздин кыз жаш кыздарды никесиз чет өлкөгө чыгарбай эле койсо жакшы болмок. Анан биякта Нурбек байке айтып кетти, биз Москвада фонд түзүп атабыз, ошо фондторго жардам келгиле, жардам беребиз. Анан посольстволор бар депчи. Нурбек байке айтып кетмекчи, неге андай Москвага эле фонд түзбөй эле ошо Кыргызстандын бияка эле фонд түзүп, ошо чет өлкөгө кетип аткан адамдарга жумуш түзүп берсек жакшы болмок демекмин. Чет өлкөгө чыккандарды жардам берүүнүн сунуштарды айтайын дегем чоңдорубузга. Бизде эң эле көйгөйлүү маселе коррупция күч алат. Ал вообще көтөрүлүп кеткен бизде коррупция. Азыр жаштар иштейт, алар көбүнчөсү иштебейт. Көбүнчөсү айыл жергесинен келет, алар ата-энесинин жардамы менен окууну аяктайт, дипломду алат. Анан кайра окууга дагы окуйн деп дагы бир дипломго аракет кылат. Анысы менен ишке кирем дейт да. Анан жумушту табат, тапкандан кийин дагы акча сурайт. Анын акчасы жок болот. Айылдан баласын уруша баштайт ата-эне. Ушундай болуп атат. Каяктан акчаны табып берейин дейт. Анан арасынан ал чет өлкөгө барганды максат коет, жакшы максаттарды коюп барат. Баргандан кийин ага билими жардам берет, бирок документ тарабынан жакшы жардам болбой калат. Чоңдорубуз ошо коррупцияны жоюп жок кылса таптакыр, ошондо айыл жергесиндегилер документтерди Коррупция жоюлабы же жоюлбайбы? Бул Сенин оюңча кандай? жойсо болот. Ким жоет ошону? Аны көп парламентте шайлоо болот. Ошол бардыгы балык башынан сасыйт дебейтпи? Ошону эң биринчи башынан баштап таза бүт баарын алмаштырып, таза коюп, жаш кадрларды алып, же болбосо таза иштегендерди койсок, буйруса оң болот. Бул азыркы биякта фонд, дагы ар кандай неме посольство деген элчиликтерди айтып аткан баары тең эле иштеп атышат. Анан ал иштегендерде деле азыр алардын деле немеси толку жок, мындайча айтканда. Эмнеге дегенде, мындай эле өзүмдүн сөзүм боюнча айтканда, биз посольство, ар кандай жанагындай элчилик, фонд дегендердин баарын кыргыздар Бишкекте гана бул борбор калаада документацияны жакшы өздөштүрүшкөн. Чет Кыргызстанда 7 област бар, 7 областтын калган чет мамлекет, чет жактан келген областтарда документацияны эч ким билишпейт. Билгенде дагы тигилер ар кандай жанагындай бутиктер иштеп атат, ар кандай жана путешествие чакка кеткенге, миграция, жумуштар боюнча ар кайсы мамлекеттерге жумуш алып кеткенге клиенттерди жана кардарларды өзлөрү тейлөөчү немелер ачылып турат го азыр шаарда. Ошол жака барганда кандай жумушка орношуп, кандай немеге сүйлөшүп бараткан адам өзү деле билбейт. Тигилер кызыктырып айтып койсо эле ээленет, адам уже ошондой эмоцияга пайда болот дагы, уже кетет ал. Ушундай бар экен, ата-энесине айтат кыз барып. Ой, сон экен, монтат экен, анан мончанда эле акчаны бере калат, эң жакшы турбайбы бул. Десе анан тигилер дагы келет, кол кое кал бул жерге десе, кол кое берет тиги. Бул жагына кол кое берет, баарын элеси макул. Колуна дагы $100 же болбосо $200 карматат. Огош бетер сүйүнөт адам. Кыздар сүйүнөт. Мына кийим алып алсын, жолуна барсын, суусуна, тамагына берип койду. Дагы ошо барганда дагы берет экен дейт. Анан барат. Барганда ушундай эле көйгөй пайда боло берет. Алардын баарын текшербейт. Рахмат, мен биякта балага каршы чыгып кетейин. Бул айтып кетти эме депчи, теге биздин посольство Москвада иштеп атат деп. Биздин биякта Россиянын посольствосун билесиңер, забордун ичинде эмне болуп атканын көрбөйсүңөр. Биздин Москвада посольство кадимки деле эски зданияда. Сен Москвага чыккансың, чыгып көргөн эмессиң же көрдүң беле? Жок, көргөн эмес. Көргөн эмес, өз көзүң менен барып туруп, биздин Россиянын посольствосуна барсаң, барып туруп мен ушуну паспортумду жоготуп алдым, жардам бергиле десең, айылда туугандарың барбы? Ошолорго жардам сурап, ошентип эле коет. Биздин посольство иштебейт. Кошуласың бул ойго? Ооба, бул туура эле. Анткен деген бизде деген посольствонун бул арыкта Кыргызстанда ушундай ситуация болгон. Көрдүм, Россиянын посольствосуна кирсең, карасаң эле сыртынан эле уже видно. Жанагындай темир торлорду 2 метрден эле арыстан туруп Мигранттарга жардам беришпейби? Кандай фактыңар бар силердин? текшериш керек буну. Бүт Кандай фактың бар? Мен өз көзүм менен Москвадан өз көзүм менен көргөм, бир эже ушинтип паспортун вокзалдан жоготуп алыптыр, акчасы менен. Посольствого барганда посольство айтыптыр, туугандарың барбы? Ошо телефон чал, ошолор сага жардам берет. Биз жардам бере албайбыз, биздин Кыргызстан мамлекеттин акча келе элек деп ошондо айтыптыр, болду, ошо менен токтогон.
туура бул ошондой боло берет бизде. Анткени кыргыздарда болот деген неме бар. А боло берет, бар. Документацияга кол койсо деле боло берет. Кыргызстандан четке чыгып кетсе деле боло берет. Анан бир кишини кул кылып атса деле ал деле боло берет. Анан эр бир мындай адам бири-бирине түшүнүшпөйт да мындай жакта. Бияка каршы чыгып кетейин сага. Сен айтып кеттиң боло берет, боло берет деп. Кыргыздын кызы сойку болсо деле боло берет экенден да. Сен оюң ошондой болот атабы? Кыргызды макурт кылып салдың мындайча айтсам. Сен баары боло берет деп андай эркектер деле эме болот дегенде айтып салбадыңбы сен? Жок, адамдын өзүнүн ошондой оюн жаратып аткан өзү адам, ар бир адамдын, мисалы үчүн сенин оюң башкача, менин оюм башкача. Ар бир адамдын ою башкача болот. Колду көрдүң да. 5 кол тең эмес да. Боло берет деп сен макурт кылып бердиң кыргыздардын баарынча. Туура эмес ал. Жардам бербейт десең, 5 кол тең эмес бар. Кээ бирлери жардам бербейт, жардам бергендери да бар. Ар түрлүү эме болот да ситуация. Сага кагаз алып келди, смертный приговор. Кол коюп кой десең, кол кое бересиң, боло берет деп. Ошондо расстрелге апарып таштап койсо, атылып кете бересиң, кол койсо, боло берет деп. Сен биринчи окуйсуң ошо кагазды, чынбы? Кагазды окуйсуң, так. Эмне деп жазылыптыр деп, контракт боюнча. Ошону карап анан эме кыласың, иш кыласың, өзүңө жараша. Бул боло берет деген жок, болот деген жок. Негизи ошону бизди өкмөт карап, ар бирөөнү териштирсе, караса, жанагындай майда чүйдө бутиктердин баары ачылып жатат деп атам. Ошолорду мисалы үчүн өкмөт текшерип жапканга укугу бар да. Ошондойлорду жаап берсе. Жакшы ой. Ар бир адам биринчиден өзүбүздүн маданиятыбызды оңдойлу, өзүбүздүн журуш-турушубузду оңдойлу, бага биринчиден баштайлы. Экинчиден, эгерде чет өлкөгө чыгып калсак, мен, например, чет өлкөгө чыкканда документациянын баарын бүтүрүш керек, бүт баарын легализация кылыш керек. Бүт баарын өтүп, паспорт алып, штамп баары тең эметип туруп, через нотариус өткөрүп туруп, эмеге текшерип, юристке текшерип туруп, баарын конкретно кылып туруп, жактан пригласительный алып туруп, ал эмне деген компания экенин билип туруп, каякта иштейт экен, эмеде интернетте бар экен, регистрациясы бар экен деп точно билип туруп, андан кийин барыш керек да. Эгерде билбей калса, экинчиден, эгерде аякта деген болсо, помощь болбой калса, экинчи бизде түрк агайларыбыз бар, түрк эме страна бар, түрктөр кыргыздарды аябай жакшы көрөт. Түрк көргөнчөчү. Мен, например, мисалы, чет өлкөгө барганда, Иорданияда мен Сирияда эме посольство жок да кыргызстандыкычы. Бирок биз көбүнчө Турциянын эмесине эметебиз да. Турциялардан болсо башка элдин, башка элчилердин эмелери менен кошулса болот да. Например, не только кыргызстандыкына барыпчы, башка түрктөрдүкүнө барып да, башка элчилерге барып айтсаңар, биз кыргыз элинин жогоруда болобуз, бизге жардам берип коңузчу, биз политикада бири-бирибиз менен жакшы мамиле түзөлүп деп атабыз, эки элкенин ортосунда башка элчилердин элкелер жардам берет, не только кыргызстандык. Жакшы, мынакей. Бул дагы жакшы ой болду. Кандай десем, ошо эми кыздар, мигранттар чака чыгып алып сойкулук менен ошо эми жумуштан алек болот дейт. Кандай десем, ал эмес, бул биздин Кыргызстанда эле башка, мындай айтканда, башка улуттун жигиттери менен деле жүрүп атканда убакыт болуп атат, туурабы? Жигиттер көрүп атасыңар. Ошондуктан кыздар өзүңөрдү Ошолорго эмне дейсиң эми? Мындай сунушуң барбы? эми ошо кыргыздын эмесин кетирбей эле койсок баркын. Айтар сөзүм ошо да. Жакшы ой. Жакшы. Манасы болот, мен дагы кыргыз кыздарыбыздын баарысыны Кыргызстанга чакырат элем. Келиңиздер, өзүбүздүн мекенибизди, экономикасыны жакшы өнүктүрөлү. Келиңиздер, сойкулукту жоюлолу, өзүбүздү биринчи ан сезим мындай оюбузду келтирип, Кыргызстанга келип, Кыргызстанды неге Кыргызстан өзү кичине экономикасы менен болсо да, намыс көбү жакшы да. Келиңиздер, Кыргызстандын экономикасынын намысыны жана финансылык жактан жакшы мындай Кыргызстанды өнүктүрүү ойдо бир келсек жакшы болот эле. Рахмат. Кыздар дейсиңер. Кыздарга ушунун баарын кылып аткан эркектер болот. Биринчиден эркектер кыздарды сыйласаңар, бардыгы жакшы болот. Биринчиден ошол сойку болуп кетип бараткан кыздарды өзүңөр сыйлап алып, аял кылып алуу силердин милдетиңер. Миграция чыгып кетем деп аткан кыздарды айтмакчы элем, билим алгыла. Ушундай нерселерденчи. Рахмат, сага кошулам. Мен дагы кетип аткан кыздарды алып калыш керек дедиң. Бардыгын. Мен эмне кылайын, жашым жете эле экен да. Канчага келдиң? Мен 19дам, 20дам. Сен эми канчада жашың жетет ошол? Үйлөнүп ошол бир кызды бактылуу болуп алып калышка? Монча жашка барганда эле мен жашым жетти деп үйлөнө албайм. Ага мен айлана чөйрөм даяр болуш керек, ата-энем уруксат бериш керек. Өзүм андан ары жашоого жашап ошол алган жарымы бактылуу кылып кеткенге шартымды түзүшүм керек. Бардыгын даяр кылышым керек. Мындан мисалы үчүн жаш болуп туруп, же күйөөсү жок, же өзү аялы жок, өзү деле жаш бала башка чет өлкөгө кетип атса, өзү деле кантип кор болот да, өзү делечи жалгыз. Мисалы үчүн ошол моментте эле ата-энеси деле тыйып, балам сен чыкпай эле койгуң азыр. Биротто үйлөнгөндөн кийин чык, же болбосо сен күйөөгө турмушка чыккандан кийин күйөөң менен чыгасың десе деле болот да.
ар бир кыздын деле башында мындай ийнде башы бар деп өзү деле ойлонот да. Мейли орусска тилей берсин, мейли башка иностранецке тие берсин, өзүм да бактылуу болсо эле болду да. Мисалы үчүн обязательно кыргызга тийсе болот да. Кыргыздар деле мындай кыздар деле өзүн сүйүү деген болот да. Сүйүү деген. Бегай эже, мына окуучуларды, жаштардын оюн уктуңуз. Жаштардын оюнан бир топ ойлор чыкты. Ар бир ой баалуу дейт. Бүгүнкү жаштар эртеңки келечек дейт. Бул жаштардын дагы буюрса келечеги кенен болсун деген тилекте. Эми бүгүнкү темабызга ылайык жыйынтыктап берсеңиз, сизде кандай ой, сунуш, пикир? Эми менин оюм бул азыркы кезде Кыргызстанда чын эле жумуш менен камсыз кылуу, анан эң негизгиси айлык маянасын көтөрүү да. Эгер айлык маянасын көтөргөндө биздин момундай жаш балдар, жаш кыздар ар кайсы чет өлкөлөргө барып акча каражат үчүн иштешпейт да. Мисалы үчүн ошол эле жумушту бияктан иштеп, ошол эле акчаны бияктан таап, иштеп ата энесинин маңдайында, турмушунун маңдайында жашап жүрө берет эле да. Ошол эле эң негизгиси. Мисалы үчүн куруучулар келип атат, ар кандай фирма менен үйлөрдү жана эмелерди куруп атат, үйлөрдүчү. Ошол строитель жана куруучуларды деле биздин момундай кыргыз балдарды алса болот да, соглашение мененчи. Анан алар чет өлкөлүк бир инвестор келсе, ошо чет өлкө келген өлкөсүнүн куруучуларын алып келип атат да кошо. Ошол куруучуларды жумуш менен камсыз кылып атат. Өзүнүн мамлекетинин жумушсуз жүргөн элдерин жумуш менен камсыз кылып атат биздин Кыргызстанга келип алып. Ошол эле ошол договорлорду түзсө болот да. Сен хорошо кел, үйлөрдү кур, бирок биздин кыргыз балдарды куруучуларды аласың да ошолор менен иштешесиң деп бир эме койсо болот да. Ошентип жумуш менен камсыз кылса болот. Азыр безработица деп бүт бара айтышат да, жумуш аз депчи. Негизи биз адамдар өзүбүз жалкоо келебиз да. Анан жумуш дагы шоппоңой, жумуш Кыргызстанда абдан эле көп. Мисалы, биякта оператор колл-центрлер окушат, алар мисалы клиенттери фирмалар бар. Ошол фирмаларга кирип иштесе, Кыргызстан мисалы чет өлкөдө Россияда канча $1000 табабы, ошол эле $1000 бияктан 2 эсе кылып табууга мүмкүнчүлүгү бар. Ушундай окуу жайларда окуса, мүмкүнчүлүктөр түзүп берип атат Кыргызстан. Безработица дей бербестен өзүңөр аракет кылгыла. Урматтуу сыналгы көрүүчүлөр жана үн алгы угуучулар. Жаштар сүйлөсүн теле долбоору шаарыбыздын ортосунда жайгашкан номер 98-лицейдин жалпы жаштардын оюн жана ошондой төрүбүздүн коноктордун оюн сиздер уктуңуздар. Ар бир жаштын оюнан жана биздин коноктордун оюнан сиздер жакшы чечим чыгарып алат деген ойдобуз. Балким биздин чоңдорубуз ушул жаштардын оюн угуп, жаштардын оюнан жакшы жыйынтык чыгарып, келечекте кыргыз элибизде жумуш көп болсо, биздин жаштарыбыз сыртка чыкпай эле ушул жерден иштеп, бала чакасын багып, Кыргызстаныбызда эле жүрсөк деген ойду көбүрөөк жаштарыбыз айтышты. Өзүбүз өзгөрүлбөсөк, коом өзгөрүлбөйт. Жаштар сүйлөсүнүн теле долбоору кийинки ишемиге чейин коштошот. Саламатта болуңуздар.